айыл өкмөтү негизинен жалпы калкынын саны боюнча 11.300'dü түзөт. Анын ичинен биз негизинен 2 зонага бөлүнөбүз, ылдыйкы жана жогорку болуп. 9 айылдан турабыз. Ылдыйкы зонадан ошол борборубуз Чек айылы, бизден ылдыйкы айыл Жаңы жер, жогорку зонада ошол 7 айыл жайгашкан. Негизинен жалпы эл дыйканчылык менен, мал чарбачылыгы менен алектенет. Жалпы айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджет 2023 жыл үчүн 18 миллиондун көлөмүн түзгөн болсо, ал эми ошол республикалык бюджеттен 26 миллион сомдук бизге ушундай колдоолор болду. Жалпылап айтканда 45 миллион ашыгыраак бюджетибиз болду 23 жыл үчүн. 23 жыл үчүн биз үчүн өтө бир ийгиликтүү аяктады десем жаңылышпайм. Анткени биз Дара айыл өкмөтү бир канча социалдык объектилерди ошону менен бирге биз инфраструктураларыбызды жакшыртканга өзгөчө жетиштик. Бул да болсо биздин Дара айыл өкмөтүнүн жалпы эмгек жамааты ошону менен бирге Дара айылдык кеңеши менен биргеликте бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып ынтымакта иш алып барганыбыздын түздөн түз белгиси деп ойлойм. Дара айыл өкмөтүнүн жалпылап айтканда социалдык объектилерден билим берүү тармагынан 5 мектепке чейинки башталгыч мектептер бар. Андан тышкары 5 орто мектеп бар, 5 садигибиз бар, ошону менен биргеликте 5 ФАП бар. Бүгүнкү күндө биз жумушубузду өтө бир ийгиликтүү баштадык десем жаңылышпайм. Анткени Дара айыл өкмөтүнүн алдындагы Мурас муниципалдык автобазасын түзгөнгө ушундай жетиштик да. Бул боюнча ошол буга чейинки жайытка багытталып келген фронтальный погрузчикти Дара айыл өкмөтүнүн Мурас муниципалдык автобазасына айылдык кеңештин макулдугу менен өткөрүп берип, мындан тышкары автогрейдер жана Хоо өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу автоунаа алганга үлгүрдүк. Негизинен бул айыл банк аркылуу лизингге алынды. Жалпы ошол автогрейдердин суммасы $83,000 болду. Андан тышкары ошол Хоо өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу автоунаанын суммасы $45,000 түздү. Буга жалпы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 4.250.200 сом акча каражатын өздүк салым катары биз коштук да. Мындан тышкары биздин Дара айыл өкмөтү менен эл аралык коомдук толерант фонду менен биргеликте коомдук алдын алуу борборуну куруп, жалпы сметалык баасы 1.843.425 сомду түзгөн. Анын ичинен жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1.543.825 сом жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган болсо, андан тышкары ошол эл аралык коомдук толеранттуулук фонд курулушка 299.600 сом акча каражатын бөлүп берип, бүгүнкү күндө коомдук алдын алуу борборунун имараты бүткөрүлүп ишке берилди. Корея Республикасынын койка уюму аркылуу ар бир объект жалпы сметалык баасы 2 миллиондон ашык болгон 3 объектини курганбыз. Чек, Жаңы жер, Сары Тала айылдарынан. Булардын ошол баштапкы иш кагаздарын жергиликтүү бюджеттин эсебинен өзүбүз бүткөрүп бергенбиз. Андан тышкары ошол тосмолоруну жергиликтүү бюджеттин эсебинен болуп, жалпы 3 объектинин тосмолору 1.781.132 сомду түзгөн. Мындан тышкары Тунук суу айылынан Кан айылына өтүүчү узундугу 760 метр болгон жөө адамдар каттоочу жолдун курулушу көпүрөсү оңдолуп түзөлүп жана жарыктандыруулар менен камсыздалды. Бул боюнча 3.262.453 сомго келишим түзүлүп, бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Андан тышкары Жаңырык айылына жарыктандыруу жумуштарына 342.000 сомго келишим түзүлүп, учурда жумуштар аягына чыгып, бул дагы элге пайдаланууга берилүү алдында турат. Логистикалык борбор боюнча бул ошол облусубуздун инфраструктурасын жакшыртканга бөлүнгөн ошо 500 миллион акча каражатынан биздин Баткен районуна 125 миллион сом чегерилип,
ошол 125 миллион сомдун ичинен биз 7 миллионду ошол мөмө жемиш сактоочу муздаткычтын баштапкы курулуштарына тендер жарыялап, бүгүнкү күндө подрядчиктер аныкталып, иш жүрүп атат. Жалпы көлөмү 500 тонна болгон мөмө жемиш сактоочу холодильниктин жалпы сметалык баасы 20 миллионду түзгөн. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 3 миллион сом. Андан тышкары азыркы эле мен айтып аткан Кореялык койка уюму аркылуу 10 миллион сом акча каражаты каржыланып, бул 24-жылдын май айына чейин буюрса толугу менен ишке берилип, элге кызмат кылат деген ойдобуз. Чоң мектеп бул Жаңы Жер айылына түшүп атат. 500 орундуу, жалпы сметалык баасы 181 миллион сомду түзгөн. Бул мамлекеттик капиталдык курулуш боюнча агенттиги аркылуу тендерге берилип, бүгүнкү күндө бул ишибиз дагы курулуш иштери жүрүп атат. Мындан тышкары Кайыңды айылында 150 орундуу мектеп дагы курулуп, бүгүнкү күн курулуу баштады. Жалпы сметалык баасы 91 миллион сомду түзгөн. Буюрса, бул 24-25 жаңы окуу жылына бүткөрүлүп ишке берилет деген ойдобуз. Жаңы Жер айылындагы волейбол аянтчасынын курулушу боюнча бул Баткен райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 1 миллион 646 миң сомду Баткен райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып атат. Ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен 600 миң 157 сом болуп, жалпы 2 миллион 246 миң 157 миң сомдук реконструкциялоо жумуштары жүрүп, бүгүнкү күндө бүткөрүү алдында турат. Чек айылында элди таза суу менен камсыз кылууда бир канча кызуу иштер жүрүп атат. Бул боюнча ошол Корея Республикасынын койка уюму аркылуу жалпы көлөмү 200 тонналык болгон суу кампанын жалпы сметалык баасы 2 миллион сом. Мунун дагы курулушу кызуу жүрүп, бүгүнкү күндө бүткөрүү алдында турат. Жакын күндөрү бүтсө биз элге пайдаланууга беребиз деген ойдобуз. Бул Чек айылын гана тейлейт. Чек айылында 5000 калчы шай турган болсо, ошонун жок дегенде 70-80% таза суу менен камсыз болот. Мындан тышкары 24-25 жылдарга бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу ишке ашырыла турган биздин Жаңы Жер, Чек, Сары Талаа, Тунук суу, Кан, ошону менен Кайыңды айылдарында таза суу көйгөйлөрү буюрса чечилип, ал дагы ийгиликтүү аяктап калса, элибиз айыл өкмөт жалпы эли таза суу маселесиде толугу менен таза суу маселеси боюнча камсыздалат деген ойдобуз. 24-жыл үчүн биз өзгөчө пландарды койгонбуз. Бул албетте айыл өкмөттө ар тараптуу социалдык объектилердин курулушу, атап айтсак, жаштарды, келечек муундарды өзгөчө спортко көңүлдөрүн бурайлы деген максатыбыз бар. Бул боюнча Чек айылыбызда спорттун күрөштөрү боюнча спорттук залдын долбоордук сметалык иш кагаздары толугу менен бүткөрүлдү. Мындан тышкары көп орундуу швейный фабриканы пландаштырып атабыз. Андан тышкары ошол жергиликтүү калкты жумуш менен камсыз кылуу максатында айыл өкмөттүн муниципалдык ишканасы кылып туруп, теплицаларды орнотолу деген өзгөчө пландарыбыз бар. Мындан тышкары бизден ошол жогорку зонада Кан деген айылыбыз бар. Кан айылга маданият үйүнү, ошону менен биргеликте пожарный бокстарды куруп, элдерибизди ар тараптуу социалдык объектилер менен жумуш менен камсыз кылууда өзгөчө пландарды коюп турабыз. Буюрса толугу менен 24-жылда ишке ашырып, толугу менен айыл өкмөттүн ишин ар тараптуу жакшыртканга аракетибизди токтотпойбуз деген ойдобуз.